Мен кайрадан сандардын хандыгына келип калдым окшойт. Эң сонун. А мен бул жерде жалгыз элеминби? А менчи? Мен эмне, эсепке кирбеймби? О, Акылай, сен бул жака кантип келип калдың? Сен кече өз оюнуң жөнүндө айтып бербедиңби? Мен кечинде үйдөгү бардык бирден болгон буюмдарды издеп аткам. Анан 2 санын өттүм. Киребетте жатып алып, столдогу 2 китепти, текчедеги 2 курчагымды, дубалдагы 2 сүрөттү санап аткам. Кантип уктап калганымды байкабай да калыптырмын. Анан эле бул жерде болуп калдым. Эң жакшы. Чогуу болгон дайыма көңүлдүү. Кана, сен экөөбүз сандар хандыгындабыз. А бардык сандар кайда? Тигил жактагы эмне? Бул эмне? Экиби? Чын эле? 2 экен. Ал канатты кайдан алган? Азыр сурап көрүп, баарын билебиз. Салам, менин атым Актан. А мен Акылаймын. Кубанычтамын. Актан, Акылай. Мен болсо 2 санымын. Жок, баары тескерисинчи. Мен Акылаймын. А мен Актанмын. Ой, кечирип койгулачы. Мен ойлонуп кеткен турбайымбы? Кана, сурабайсыңбы? Өзүң сурачы. Сенин сурагың келип атпады беле? Силер эмнени эле шыбырап атасыңар? Сандардын да канаты болмок беле. Жок, чынында мен момундаймын. 2 бурат мойнун ээрчитип алып куйругун. Мен китептерде ушундай жазылам. А чынында болсо, мына момундаймын. Апей, сенин канаттарың гана? Менин мурда канаттарым жок болчу. Бирок мен дайыма учсам деп кыялданчумун. Анан сен ал канаттарды кайдан алдың? Менен бир кызыктуу окуя болду. Мен кичинекей кезимде апам мага айткан: эгер 2 тыйын таап, фонтандан 2 кадам жылып, бир нерсени каалап, анан тыйындарды сууга ыргытса, ошол каалаганың орундалат деп. Бирок апам мага каалаганыңды орундатуунун башка жолдорун да айтып берген. Бизге айтып бересиңби? Менин дагы көп каалоолорум бар. Албетте айтып берем. Дагы эмнени айтып берем дедим эле? Сенин канаттарың жөнүндө. Канаттарым. Мен аларды абдан жакшы көрөм. Жана күнүгө ар бир талдарын тазалап турам. Жок, сен бизге кантип 2 тыйын таап алганыңды айтып аткансың. Ошо, мен 2 тыйын таап алдым. Фонтандын жанына келдим, 2 кадам артка жылдым. Менин канаттарым болсун деп кааладым да, тыйындарды фонтанга ыргыттым. Эртең менен турсам эле канаттар пайда болуп калыптыр. Бирок биз уча албайбыз да. Биздин канаттарыбыз жок. Чын эле, мен унутуп калган турбайымбы? А силер канаты жок кантип жашайсыңар? Биз уча албайбыз, бирок баса алабыз. Анткени биздин 2 бутубуз бар. 2. Биздин 2 бутубуз бар. 2ден дагы эмнеңер бар? Айтсаңар? Анан дагы биздин 2 колубуз бар. Ого! Силерде экөөдөн болгон көп нерсе бар турбайбы? Дагы бир нерсени айта аласыңарбы? Эми билбейм. Достор, бизге силердин жардамыңар керек. Акылай экөөбүздүн 2ден дагы эмнебиз бар? Туура! Биздин 2 көзүбүз бар. 1, 2. Дагы биздин 2 кулагыбыз бар. Мына, бири. А экинчиси муну. Кандай сонун! Мен бардык нерсем 2ден болсо деп кыялданганды абдан жакшы көрөм. 2 канатым, 2 башым, 2 көзүм, 2 мурдум. Токтосуң. Сага баарынын 2ден болгонун эмне кереги бар? Кандайча эмнеге? Мага менден бардык жерде абдан аздай сезилет. Эч кандай деле аз эмес. Мына, карасаң. Менин 2 бутум бар, секире алам, басалам. 1, 2, 1, 2.
абдан сонунур экен. Мен дагы аны жаттап алгым келип атат. Кана, анда бизге кошулур да. Достор, келгиле баарыбыз чогуу биздин ырды экиге ырдап беребиз. Менин эки бутум бар, секире алам, баса алам. Бир, эки. Менин эки колум бар, чаба алам, алакан. Бир, эки. Менин эки көзүм бар, ача алам, жумалам. Бир, эки. Дагы эки кулагым, аны менен угамын. Бир, эки. Рахмат. Бирок мен кайтышым керек. Көрүшкөнчө. Токто, сен мага айтып берем дебедиң беле? Сен эмнени айтып атасың? Мен ойлогомда, ал бизге каалоо тилектерин орундаткандан башка жолдорун да айтып берет деп. Эки аны унутуп калса керек. Ал абдан унутчак экен. Жана кыял кеч экен. Силер да менин түшүмдү көрдүңөрбү? Кандай сонун. Тезинен Акылайды табыш керек. Кутмандуу таңыңыз менен, чоң ата. Саламатсызбы? Саламатсыңарбы чүрпөлөрүм? Акылай, мага түндө ушундай кызыктуу түш кирбедиби? Анан ал жакта сен да жүрдүң, менин түшүмдө. Сен да менин түшүмдө жүрдүң. Анан эки дагы. Демек, экөөң тең бир түш көргөн турбайсыңарбы? Ооба, ал жакта эки да бар болчу. Анын канаттары бар экен, жана ал уча алат экен. Анан кандай? Эки саны силерге жактыбы? Ал абдан унутчак экен. Кечкиле улам бир нерсени унутуп калып атты. Ооба. Ал жада калса учуп кетип баратканда коштошконду да унутуп калды. Мектептеги окуучуларга качан эки баасы коюлаарын билесиңерби? Качан? Окуучу сабакта кыялданып отуруп, мугалимди укпай жана үй тапшырмасын аткарбай унутуп калганда, эки абдан жаманба жана аны албай эле койгон жакшы. Эстеп калдыңарбы? Анда жакшы. Анан дагы балдар бизге эки бутубуз, эки колубуз, эки көзүбүз жана эки кулагыбыз бар экенин санаганга жардам беришти. Эми экиден болгон нерселерди санап, бул оюнду ойноп көрсөк болот. Мисалы мынакей. Бутакта эки чымчык конуп олтурат. Бул жерде болсо эки гүл өсүп турат. Жүргүлө үйгө барабыз. Экиден болгон бардык буюмдарды санаганга. Жүргүлө. Бирок адегенде балдар менен коштошуп алуу керек. Жакшылап издейгиле. Анан биз ким көбүрөөк буюм тапканын санап көрөбүз. Кошкула, достор. Жакында көрүшөбүз. Силерди дагы көп кызыктуу окуялар күтүп турат. Күн батты жашыны